Менингит дегенimiz ол мидың кабаттары мен жолунун кабынуу менен жүрөтүн инфекциялык жукпалуу оору. Жалпы менингиттин коздургучтарына байланыштуу этиологиясында бактериалдуу менингит, вирустуу менингит, сонун катар самырыкулактардын чакыруу менен жана карапайымдардын чакыруу менен жүрөтүн менингит деп бөлүнөт. Характери боюнча жолунун сүйүктүгүндөгү көрсөтүчтөргө байланыштуу сироздуу менингит және де ириңдүү менингит деген эки түрү болот. Жалпы менингит кезиндеги негизги пациенттердин шагымдарына келетін болсак, сәбилерде ол мазасызданып жылоо, температуранын жогору болуу, кусуудун болуу, сонун менен катар эсинин жоголтуу менен жүрөтүн тырыспа белгилери, сонун менен катар баланын эмүүнүн начарлабоо осы сыяктуу себептери болот. Сонун менен катар клиникада лесажи симптомунун положительный, яғни оң натиже көрсөтүүнүн байкоого болот. Ал одан эрисек балаларга келетін болсак, олардын негизги шагымы бас оорусунуу, сонун менен катар жарыктан коркуу, жаңағы жогоруда көрсөтүлгендей температуранын жогору болуу, кусуу белгиси және де жаңагыдай тырыспа белгилери менен жүрөт. Сонун менен катар менингит кезинде Кернинга, Брудзинский сыяктуу симптомдардын оң натиже көрсөтүүгө аркылуу аныкталат. Менингит кезинде диагностикалык негизги көрсөткүч болуп жылуу сүйүктүгүнүн алынуу болот. Ол кезде жаңағы жогоруда айтылгандай сироздуу немесе ириңдүү менингит экенин аныктайбыз. Эгерде балаларда осы көрсөтүлгөн симптомдарды байкасак, тегерээ жедел жардам чакырамыз, сонун менен катар дарыгерлердин кароонуна көрүнүү керек. Себеби менингит ол өтө калыптуу ауру. Эң негизгиси диагностикасына келетін болсак, менингит тек жылуу сүйүктүгүнөн алынган анализдер менен аныкталат. Сонун менен катар менингитти үй жагдайында эмдөөгө болбойт. Себеби ол стационардуу түрдө, яғни жатып, ооруканага жатып гана эмделетін ауру болуп саналат. Эмине келетін болсак, эм ар балага индивидуалдуу түрдө тагайындалат. Себеби ауру агымына байланыштуу эмнин түрү өзгөрүп отурат. Сондуктан да кээ балаларга антибиотик кажет болатын болса, кээ бирөөүнө кажет болмоо мүмкүн. Сол себепти де ата-аналарга эскертетинimiz үй жагдайында эмдемей, ооруканага жедел түрдө келүүнү суранабыз.